балдарыңыздардын энергиясы жабыркабаш үчүн өзүңөрдү азыртан баштап тарбиялаңыздар. Этический принцип клинической психологии. Очень большой вопрос на сегодняшний день. Морально-этический принцип. Если мы не будем соблюдать, если мы не знаем это или будем игнорировать, он накажет просто нас. Бог накажет, результат накажет, люди накажут. Поймите правильно. Поэтому этот вопрос, я думаю, необходим. Жана коркунуч бойдон айтып кеткенми, кыйратуучу энергия бул адам өзүнүн оорлугун сезген, оорубаса деле ошол жанакы көңүл жетпегендиктен деп айтып атпаймынбы? Өзүңөрдү бактылуу болгонго үйрөнгүлө. А об этом мы скажем. Одних из этих самых, вот роль больного, как раз об этом будет говорить. Люди, которые любят болеть, бессознательно. Жалость. Бывает. Манипуляция. Подсознательно. Да. Это причина. Ну, Почему у него это? вот когда человек истерическим припадком падает, да, он действительно страдает. Но у него защитный механизм. Четкий. Желанная болезнь называется. И добросовестно болеем. А врачи добросовестно лечат нас. Никакой толку от той лечения. Вот и результат. Өзүңөрдү өзүңөр бактылуу кылганга үйрөнбөсөңөр, силер эч качан рух жактан өспөй каласың. Кандай гана шарт болбосун, эмне гана болбосун, сизди жолдошуңуз уруп сабап, сабак окуа деп чачыңардан жулуп тим эле жаман кылып атабы? Ошондой ситуациядан силер чыкканга аракет кылыңыз. Себеби дегенде сиз бул сиздин денеңиз, сиздин энергияңыз, өздүк жашооңуз бар да. Эгерде сиз ошондой нерсеге уруксат берсеңиз, демек кептин баары тең так өзүңүздө. Эч кимди күнөөлөбөй эле коюңуздар. Билимсиздиктен болот да көбүнчө. Эгерде сиз ошого баш ийип, ошондой жашоодо чыдап жашасаңар, анда кептин баары эле дагы эле өзүңөрдө болот. Эмне үчүн кетип калбайсыңар, эмне үчүн сиз ошол нерсени токтотпойсуз? Сиз ошол нерсеге ого бетер жол берип атасыз. Сизди көргөн балдарыңыз, алардын жүрөгү ооруп атат. Маанай түшөт дагы, иммунитет түшөт дагы, ал балдар мерез болуп калышы мүмкүн бир убакта. Сиздерди укпай, сиздерге каяш айтып, себеби дегенде сиз өзүңүзгө ошондой жашоону позволили. Түшүнүңүздөрбү? Жүрөк ушун менен байланыштуу. Мен айткан нерсе ар бир сөз жүрөк чакрасы менен байланыштуу. Так, негизи бул жерде коркуунун 3 түрү бар. Бул безумный ужас деп коет. Адам аябагында катуу коркуп кеткенде, бул сватхистана чакрасы менен байланыштуу, экинчи чакра менен байланыштуу. Бул жерде адам өлүмдөн коркуу деген нерсени билдирет. Страх смерти. Эгерде адам өлүмдөн корксо, бул экинчи чакра менен байланыштуу экен. Экинчи коркуу сезими бул манипура чакрасы менен байланыштуу. Бул паралич кылып салуу. Адам катуу корккондо буттар баспай калат го, байкайсыздарбы? Бул жерде же күрөшүш керек, же качыш керек деген эки нерсе бар. Күрөшүш керек деген нерсе, мисалы сиз келип баратсаңыз, астыңыздан бирөө бычак менен чыга калды деп коелу да, бул такой самый коркунучтуу нерсени айтып атам. Же болбосо бир чоң ит чыга калды. Сиз ошол жерден же ал менен мушташасыз, же болбосо качасыз, туурабы? Же болбосо ошол жерде корккондо адам буту кытып калат экен, баса албай, парализованный болуп. Ошол бул экинчи коркунуч. Манипура 3-чү чакра менен байланыштуу. Андан кийинки чакра, анахата, бул жүрөк чакрасы менен байланыштуу. Бул күнөм саноо коркунуч экен. Тынчсыздануу да, бул болобу, болбобу